Бүгүн Айдай эженин күркөлөрүн ачыктан ачык түртүп чыгарып, көрсө бөлөк ишкерлерге шарт түзүп жаткан жагдайын көрсөңүздөр болот. Мына бизде азыр мэр суу үстүнөн өтүп атат, суунун үстүнө отуруп атат. Бошоттурду эле. Мындай акчасы көптөргө сууга тартып атабы, эмне болуп атат? Эмеси деле жок да буларга. Тоокун жүнүн жылгандай эле бизди капыратты эле. Буга чейин эсиңиздерде болсо мен Айдай айымды колуман келишинче болушуп келгем. Биздики мындайдан болчу да. Ушул жерге чейин куруп анан ушул жерге сыгылышып жашачык да. Кыш кызын деле ушул жакта. Ооба. 15 жыл бою ушул жерде жашадыңар. Ооба. 25 жыл болуп калсанан кийин сүздүрүп койсо намусуңа теткен да биз. Билебаңыз, баары жакшы болот. Биз азыр жеткирген теткен да намус үчүн эле. Апам азыр Бишкекте ФЧКда больницада операция болуп атат. Урматтуу мэр, айланайын мэр, сизден суранам. Адамдарды сыздатпаш керек. Анткени ал аярлуу катмардан чыккан адам. Жана ал дагы биздин жаран. Урматтуу мэр, бул жүргүзгөн саясатыңыз туура эмес. Мэр деген бул шаардын атасы. Мыйзамдардын негизинде жарандардын баарына бирдей шарт түзүш керек. Тескерисинче бүгүн сиз ачыктан ачык эле жарандарды бөлүп, социалдык абалына жараша мамиле кылып атасыз. Бул туура эмес. Алардын саясий көз карашында дагы кадимкидей мени колдоду деп өзүңүз аларды кемсинтип атасыз. Бул туура эмес. Сиз баардыгына бирдей шарт түзүп беришиңиз керек. Буга чейин президенттин жарлыгын шылтап келдиңиз. Сууга суу башкармалыгынын трубалары өтөткөн деп аны шылтап келдиңиз. Анын баары жалган болуп чыкты. Эл журт, мына өзүңүздөр дагы баа берсеңиздер болот. Мына бул токтомду карасаңыздар, кадимкидей Айдай айымдын дагы жана ошол жердеги соодагерлердин дагы токтомдору бар. Ушул эле орган тарабынан чыгарылган. Ал бул токтомду жокко чыгарып, бул жалган экен, бул жасалма экен дейт. Бирок алардын жасамалыгын кайсыл жерден аныктадыңыз десем, эки адам тергөөдө териштирген экен, ал жалган деп тергөө тааптыр деп. Ой, урматтуу мэр, урматтуу районун жетекчилери, юристтер, өзүңүздөр баа берсеңиздер. Тергөөнүн чыгарган токтому акыркы чечим болуп эсептелинбейт. Качан сот аны жок деп тапканда гана ал мыйзамдуу күчүнө ээ болот. Көрдүңүздөрбү? Бул мэрдин билими да жок болуп атат. Ошондуктан мен мындай жеткире албай атам. Маселени мындай жарытылуу кабыргасынан кое албай атам. Сиздер баа бериңиздер, бөлүшүп бериңиздер эл журт. Мына токтому турат. Аны өзү тергөөдө териштирген дейт. Эки адамдын териштирүүсү мэрдин мындай өзү териштиргенге жатпайт да. Мэрия бул өтө кадыр барктуу орган. Ал өзү териштириш керек, өзү баа бериш керек, өзү аягына чыгып, официалдуу жоопту алып, официалдуу депутаттарга дагы жана башка чөлкөмдүн жарандарына да баарына бирдей жооп бериш керек. Ал эми жанагы алардын бүгүнкү күндө чечими бар экен, ошол боюнча кандай иш аткарылат? Чечимди көз келбей өзүңүздөр бузасыздарбы же соттук отурумдарга барасыздарбы? Ал сотко берсе анын өзүнүн укугу. Сиздер тараптан бузулган болот, Биз тараптан бузулган. Себептен документтердин баары иликтелип прокуратуранын деле бит жактан эметип, аны өзүңүз жакшы билесиз. Илиңердин колунда да кандай документтер бар экен, аны да билесиз. Барган экенсиз, изилдеген экенсиз. Анан бир тараптуу чагылдырбай, эки тарап чагылдырып жүрүш керек да. Рахмат. Артында курулуш боюнча ал бүгүнкү күндө фундаментин 2 метр кылып курулуптур да, болбосо анын багыты жеңил курулуш экен. Ушу боюнча кыска жооп берип койсоңуз. Ал боюнча мен уктум, ал боюнча көзөмөлдөөчү органдарга берилет. Мына бүгүн 2-июнь 2025. Короче, дагы үстүнө тротуар жабыш үчүн топурак ун төктүрүп өздөрү билген заман болуп атат. Эми бул жака толот экен. Биз күрөшкөндү дагы деле улантабыз, өзүңүздөр көрүңүздөр. Бүгүн мынакей чыркыратып кубалап чыгып,
кадимкидей наркы жакта курулуш иштерин жүргүзүп, ал ишкерлерге кадимкидей өбөлгө түзүп берип атат. Мен буга макул эмесмин. Бул мэрдин же болбосо мэриянын жүргүзгөн саясатына такыр тура келбейт. Эгер бирдиктүү саясат жүргүзүп, ошол жол бойлото баарына бирдей шарт түзөм деп баардыгына билдирүү берип, бирдей саясат жүргүзгөндө мен чын дилимден колдомокмун. Ал эми жөнөкөй алы жок, социалдык коргоодо билими жок, ишенесиздерби, таяр көрөрү жок адамдарды кубалап чыгып койгонго мен такыр макул эмесмин. Күрөштөрдү улантабыз, катталганды унутпаңыздар. Мен азыр айдай айым боюнча кыска сиздерге айтып өттүм. Дагы иликтөөлөрдү, изилдөөлөрдү, күрөштөрдү улантабыз.